Жалал Абадтын кышка болгон даярдыгы өткөн жумада 7-каналдан чагылдырылган. Анда күн катуу суук боло элек жатып, жылуулук жакшы жеткирилбей жатканы айтылган. Көп өтпөй эле бул окуяга жылуулук берүү мекемесинин 6 кызматкерлери таасир кылуу иретинде жылуулукка нааразы болгондордун үйлөрүнө кечкисин кирип барышып, жаңжал салганын айтышууда. Коркутууларга алып, жылуулук бербей керек болсо, бул аймактан көчүп кетүүсүн да талап кылганын билдиришүүдө. Ансы кыйкырып сен Бишкекте айтасың, мен Бишкекте жашап келгем, отоплениясын мен билем прекрасно деп айттым да, ошондо бергилечи, биз акчаны көп төлөйбүз дедим да. Көп төлөйбүз, ошого ылайыктуу бергилечи отопление, ошону гана суранам силерден десем, ал болсо сен Бишкекте жашап, сен көчүп кет Бишкекке дебеди кечен кыйкырыпчы. Анан мен айттым, сен менин жарандык укугума чек келтирип атасың дедим, сен антип сүйлөгөнгө акың жок, мен үйүмө келип алып дедим, мен сени киргиздим адамча дедим. Да, сказали. Говорю, приходили, сделали. Кечинде үйгө кирип келишти, кыйкырышты. Бишкектен комиссия келип текшерүүгө алат деп коркутушту. Менде жылыткыч түтүктөрү жок, кырктырып салганмын. Өзүңөр билесиңер десем, текшерүүгө алабыз деп үйдүн ичине чейин киришти. Өздөрүн тааныштырган да жок. Бухгалтер. Үйлөрү талаптагыдай жылыбаса да төлөмүн калтырбайбыз деген бул эки үй бүлөдө тең биринчи топтогу мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар жашайт. Жылуулук жакшы жеткире албаган ишкана бир бөлмөсүнүн төлөмүн кечип да берген экен. Биздин чыгармачыл топ эфирден чагылдырылган соң бир аз абал жакшырганын билдиришет. Көбүнчөсү ошо бухгалтер эже көбүнчө неме кылат. Ушул убакка чейин дедим, 7-каналга чыкпаганга чейин мен былтыр ошол жакта бутум калды го дедим, ушу отопленияда. Ошондо келип бир ооз мындай карап келип ушу байкушту көрүп коелучу деген, кимиңер келдиңер басып дедим. Бут баскан жоксуңар го дедим. Эми 7-каналга чыксам, сен 7-каналдан чыккан сенсиңби деп келип мен неме кылып келесиңер, тим эле мен чаап ала тургансыз, алтооңор келипсиңер дедим. Эмне кыла аласыңар деп, мен чындыкты сүйлөгөн мен силерге неме кыламбы дедим. Бирок жогорудагы үйлөрдөн башкада жылуулук ишканасына болгон ишенимдер аз. Бирдей тартипте иштебейт деген сындуу көз караштар Жалал Абадтын башка аймактарынан да айтылууда. Эми текшерип келип көрүшөт, анан жылым-жылык бирдей температурада экен деп эле кетип калышат. Кээ бир күнү ысык, кээ бир күнү жылым-жылык. Ошол дополнительный печка жагып отурабыз. Бир эле меники эмес, бүт эле. Жылуулук мекемесинин кызматкерлери жогоруда даттанган үйлөргө түнкүсүн баргандыктарын моюндашты. Бирок ал текшерүү иретинде гана комиссиялык түзүү менен барышкан. Коркутуулар болгон эмес деп кошумча кылышууда. Эч андай сөздөр болгон жок. Лично мен айтып коеюн. Кирип батарейкаларын текшердик. Жылып атыптыр, жакшы. Анан эмнеге деп эми сурадык. Неге качан жылбай атат, эмне болду деп ушундай суроолор болду. Десек ошол 7-канал келип кеткенден кийин жылып атат деди. Жылуулук ишканасынын бул кылыгынан нааразыланган тарап сотко берерин да мында келип эскертишти. Бирок кызматкерлер кандай акттын негизинде комиссия түзүп эки үйдү текшерүүгө алганын түшүндүрүп бере алышкан жок. Тиешелүү буйрук бар дегени менен аны алып чыгып көрсөтө алышкан жок. Кайсыл буйруктун негизинде бардыңыз? Мен ал ошо замдиректордун сөзү. Ал сизге жөнөттү. Сага ошол энесин билбеген адамдар, адам менен мамиле кылганды билбеген, ишин билбеген адамдар 1 мүнөт кармаш керек эмеспи? Жылуулук ишканасынын мындай абалы парламент депутаттарына чейин жетти. Алар туш келди арыздаган тарапты барып, коркутууга эч кимдин акысы жок экенин эскертишти. Мындай коркутуу, үркүтүү, отоплениени өчүрбөгөн күндө дагы эч кимге андай жасаганга укугу жок. Бизде демократиялык өлкө, бул мыйзам менен корголгон да. Алар ошол жергиликтүү укук коргоо органдарына кайрылыш керек. Прессага кайрылса, мен ойлойм бардык жерден азыр МВД, прокуратура бардыгы реакция кылат. Жалал Абад райондор аралык жылуулук мекемеси тарабынан шаарда 145 көп кабаттуу үйдүн 40-ы, 8 бала бакча, 3 орто мектеп жана 17 коммерциялык негизде мекемелерди жылуулук менен камсыздайт. Жалпы болгон үй 1300 абонент тейлейт. Жакынкы күндөрү Кыргыз теплоэнерго мамлекеттик ишканасынын жетекчиси Нургазы Нышановдон да маалымат алууга аракет кылмакчыбыз. Абзатын ар бир немеге буйрук чыгарып алабыз. Дамир Нарматов, Замирбек Тойчубаев, 7-канал.